Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Исмаил Токобаев, коомдук ишмер, Камчыбек Ташиевдин тоодой эмгеги эл журт мамлекет үчүн. Коомдук ишмер пенсионер Исмаил Токобаев социалдык тармактагы баракчасына УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин азыркы жасап жаткан ишине баа берген пикирин жазды. Тексти өзгөртүүсүз беребиз. Негизде чындыкты бетке айткан жакшы. Президент Жапаровдун жеңилин жерден орун колдон алып, колуна кол, бутуна бут болуп ишин илгерилетип, бардык жактан жардам берип жаткан Камчыбек Кыдыршаевич экендиги бүгүнкү күндүн талашсыз чындыгы. Азыркы тапта күч структурасында бир эле УКМК мыкты иштеп жатат окшойт. Башкы прокуратура менен ИИМдин аты бар, заты жок эле органга айланып, эмне иш кылып жаткандардын дайыны жоктой сезилет. Сот системасы да оңолбос болду. Кыскасы Камчыбек Кыдыршаевич жетектеген УКМК болбогондо элдин ичинде болуп көрбөгөндөй нааразычылыктар орун алмак экен. Азыр сот тутумдарына, башкы прокуратурага жана ИИМдин жүргүзүп жаткан иштерине нааразы болушкан жабырлануучулар, жарандар өтө эле көп. Ошондуктан президентибиз республикадагы сот тутумдарын, башкы прокуратура менен ИИМин тыкыр карап, көзөмөлдүк катуу жүргүзүп, алмаштыруучуларды алмаштырып, иштей турган мыкты кызматкерлерди алып келип, бир сыйра такалап койсо жакшы болмок. Азыркы тапта Садыр Нуркожоевичти Садыр Нуркожоевич кылып ишин алга жылдырып жаткан Камчыбек Кыдыршаевич экенин айтпай коюуга болбойт. Мындай темп менен жүрүп олтурса, акыры бир мезгилде Кудай аман эсен койсо, Камчыбек Кыдыршаевичти эл журт өздөрү эле мөөнөтү келгенде президент шайлап алышы мүмкүн. Андыктан чындыкты айтсак, айрымдарыңар чычалабагыла, эл журт ишенгидей, ыраазы болгудай, мыйзам чегинен ашпай, кызмат абалдан кыянат пайдаланбай, кызматтан пайдаланып, аша чаппай, акыйкаттуу, адилеттүү, калыс, мыйзамдуу иш жүргүзгүлө, чындыкты бурмалап, кимдир бирөөлөрдү ак жерден чыркыратпагыла демекчимин. Кызмат менен акча колдун кири, жууса кетип калгандай. Андыктан кызматта турганда эч нерсеге азгырылбай, чөнтөккө иштебей, кандайдыр бир кызыкчылыктарга азгырылбай, элдин, журттун жыргалчылыгы үчүн иштеп, тарых барактарында жакшы ат, жакшы маанай менен калганга аракет жасагыла демекчимин, деп жазган Токобаев. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан боордоштор жана мекендештер. Эгерде документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, Казакстанга кирди чыктыны кааласаңыз, дасыккан айдоочулук тажрыйбасы чоң Авазбек мырзаны сунуштайбыз. Сизди арзан баада, комфорттуу унаада өз дарегиңизден алып кетип, сапарга чыкмакчы. Биздин дарек метро проспект Мира 39Адан жолго чыгат. Байланыш үчүн телефон номерлар +7 936 264 1995 +7 901 33 93 435. Авазбек, жолуңуздар шыдыр болсун. Караколдогу бугу жана макиш базарлары мэрияга өткөрүлдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Каракол шаарындагы бугу жана макиш соода базарынын ээси РАТ аттуу жаран кайра кармалганын билдирди. Атайын кызмат 28 мартта берген маалыматка ылайык, кармалган адам көп убакыт бою базарларда иштеген ишкерлерден акча чогултуп, бирок алынган пайданын реалдуу суммасын фискалдык органдардан жашырып келгени аныкталган. Тергөөдө мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу максатында базардын ээси өз ыктыяры менен аянты 1,14 гектар наркы 233 миллион сомдон ашкан макиш жана бугу базарларын Каракол шаарынын мэриясына өткөрүп бергени айтылды. Базардын ээси акыркы окуя тууралуу комментарий бере элек, УКМК быйыл 12 февралда да өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылык фактысы боюнча Караколдогу бугу жана макиш соода базарынын ээсин кармалганын кабарлаган. Ал кайра эркиндикке качан чыкканы тууралуу азырынча маалымат жок. Депутат Жаныбек Кыдыкбаев Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун тургундары менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жаныбек Кыдыкбаев аймактарда шайлоочулар менен иштөө жумалыгынын алкагында 2024-жылдын 27-28 март күндөрү Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун тургундары менен жолугушту. Депутат шайлоочуларга өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча маалымат берип, андан кийин айыл тургундардын көтөргөн маселелерин угуп, суроолоруна жооп берди. Маселелердин эң негизгилери саркынды суу, 12 жылдык окутууга өтүү, акылдуу эсептегичтер, жол оңдоо, социалдык объекттерди куруу, жер трансформациясы багытында болду. Мындан тышкары депутат Кыдыраке айыл аймагынын Жергез айылында курулуп жаткан 150 орундуу мектептин курулушу менен таанышкан. Былтыр республикалык бюджеттен акча каражаты бөлүнүп, аталган айылдагы авариялык абалдагы мектептин курулуш иштери башталган. Маалыматка ылайык, бул мектеп быйыл жаңы окуу жылында ишке берилери пландалууда.
Биздин максатыбыз эми жогорку кеңеш биз ишмердүүлүгүбүздү эл менен жолугушуу деп карап кеткенбиз. Ошол багытта мен иштеп атам. Эл менен жолугуп, элдин көйгөйүн угуу максатында келдик. Кандай көйгөйлөр болуп атат? Эми азыр көйгөйлөр көбүнчө жол, суу, школ, садик, ирригация маселелери боюнча элдер көйгөйлөрүн айтышты. Соц объектилер боюнча айтышты. Көбүнчө суу маселе дагы бар экен да. Анын баарын буюрса маалыматты алдык. Жогорку кеңешке барып, эми өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү улантып, ушу көйгөйлөрдү чечкенге, өкмөткө элдин көйгөйүн жеткизгенге биз аракет кылабыз. Ошол максатта эле келдик. Буюрса ошо элдин көйгөйүн түздөн түз Кабминге жеткизели деп. Кочкор Атада атасынан болушуп спецназга сез көрсөткөн бала окуянын чоо жайы. Жалал Абад облустук ички иштер баш башкармалыгынын форматчан куралчан адамдар бир кишини көчөдөн күч колдонуп кармап кеткен окуя боюнча маалымат берди. Буга чейин социалдык тармакта спецназ формасындагылардын көчөдө эркек кишини жерге жаткырып, колун кайрып, уруп тээп жаткан видеосу тараган. Аларда бир жигит чуркап келип каршылык көрсөтүүгө аракет кылган. Видеодон куралчан топ киши кармалган жигитти да ур тепкиге алып жатканын көрүүгө болот. Жалал Абад облустук милициясы окуя болгонун айтып, буга чейин жеке күзөт кызматынын кызматкерлери 6 киши таш, кирпич, таяктар менен сабаган деп арыз түшкөнүн маалымдаган. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси бейбаштык боюнча иш козголгон. Шектүүлөрдүн бири 40 жаштагы НС бир нече жолу тергөөгө чакырганда келбей койгон. Кармоо учурунда ал баш ийбегендиктен күч колдонулду. Ошол учурда шектүүнүн 17 жаштагы уулу окуяга аралашып, кызматкерлерди тээп жиберген. Бул окуя боюнча милиция тарабынан териштирүү иштери жүрүп жатат, дешти милициядан. Ал эми кармалган жарандын тууганы Айгүл Нуркамилова бир туугандар жергиликтүү базарды 20 жылдан бери талашып жатканын билдирди. Анын айтымында 4-мартта агасы инисине тийиштүү тарабын жаап, жеке күзөт кызматына кайтартып койгон. Ортодо ызы-чуу чыгып, бири-бирине каршы арыз жазышкан, тергөөгө келбей жүргөн дегени жалган, тергөө жүрүп жатканын билген эмес. Баласын кызматкерлер катуу сабап койгондуктан бети башы гылгала болуп ооруканада жатат. Милициянын аеосуз мамилеси боюнча прокуратурага даттандык, деди шектүүнүн тууганы. Кармалган НС 27-мартта убактылуу кармоочу жайга киргизилгени маалым болду. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман-эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп, күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астта кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак-салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул дагы ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах таалам сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге аргылар болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет.
Көлдөгү жол кырсыгынан санэпид-борбордун башкы дарыгери жолдошу менен көз жумган. Ысык көл облусунун Чырпыкты айылында болгон жол кырсыгынан Ысык көл райондук санэпид-борбордун башкы дарыгери, жолдошу жана айдоочусу каза болгонун аталган борбор тастыктады. Эсиңиздерге салсак, үрөө учурган жол кырсыгы 27 мартта Балыкчы Ананьева Каракол жолунда болгон. Анда санэпид-борбордун кызматтык унаасы менен Daimler Chrysler D312 үлгүсүндөгү автокөлүк кагышып, 3 адамдын өмүрү коюлган. Санэпид-борбордун башкы дарыгери Алена Токтоназарова жумушу боюнча Чолпон-Атадан Балыкчыга чогулушка бара жатып кырсыктаган маркум 52 жашта болчу. Бул тармакта 26 жылдан бери иштеп келе жаткан. Райондук санэпид-борборун 2023 жылдан тарта башкарып турган деп жазылат маалыматта. Унанын ичинде башкы дарыгердин күйөөсү да болгону айтылды. Айдоочу үчөө кырсык болгон жерде үзүлгөн. Учурда жол кырсыгы боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Сот Балыкчыда тестер кызды сүзүп кеткен милиционерди бошотуп иш токтотулду. Балыкчыда кызды коюп кетти деп шектелип жаткан адамга карата кылмыш иши токтотулганын Ысык көл облусунун сотунан кабарлашты. Билдирме жаранда тараптардын жарашуусуна байланыштуу Балыкчы шаардык сотунун чечими менен иш кыскартылган. Бул иште жарашуу боюнча келишим бар. Мындан тышкары жабыркаган тарап жеке ачык айыптоодон баш тарткандыгына байланыштуу кылмыш ишин токтотуу тууралуу өтүнүч менен кайрылган. Бектур Осмонбаев анча оор эмес кылмыштар боюнча айыпталып, баш коргоо чарасы сыртка чыкпоо тил катына өзгөртүлдү деген соттон. Эсиңиздерге салсак, жол кырсыгы 2024 жылдын 26 январында болгон. Анда Джейли Манджара үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу 11 жаштагы кызды сүзүп кеткен. Транспорт Балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгына таандык экени такталган. Окуя чуу жаратып, кыздын атасы видео кайрылуусунда кырсыкка шаардык милициянын жетекчилеринин бири күнөөлүү экенин айтып чыккан. Ийим кызматтык иликтөө жүргүзүп, жыйынтыгында рулда болгом деген аймактык тескөөчү менен шаардык милициянын башчысы болуп иштеген агасын иштен алган. Алар кылмыш жаза кодексинин 144-беренеси коркунучта калтыруу, этиятсыздыктан ден соолукка оор залал келтирген жосун жана 312-беренеси автомото транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу, этиятсыздыктан ден соолугуна оор залал келтирген, ошол эле жосун боюнча айыпталып кармалган. Жабыркаган кыз Бишкектеги ооруканада дарыланып, атасы тосмо арыз жазганда айтылган. Кийин башкы прокурор Курманкул Зулушев кызды сүзүп кеткен адам мыйзам чегинде жазаланаарын убадалаган. Крокустагы теракт көз жумгандар 143-кө жетти. 84 сөөгүктүн кимдики экени аныкталды. Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Крокус Сити Холлдо жасалган теракттан көз жумгандардын саны 143-кө жеткенин билдирип, тизмесин жарыялады. Анда 143 кишинин аты жөнү жазылган. Россиянын тергөө комитетинин маалыматына караганда, кечээ 84 сөөгүктүн кимге тиешелүү экендиги аныкталган. Булардын ичинде курагы 9-дан 16-га чейинки 5 бала бар экени маалым болду. Баш аягы 143 адамдын дайынсыз болуп жатканы тууралуу арыз түшкөн. 182 киши жаракат алган. 2024 жылдын 22 мартында кечке жуук Крокус Сити Холлдун концерттик залында теракт жасалган. Буга байланыштуу 11 адам кармалып, 8 киши камакка алынды. ФСБ билдирген маалыматка таянсак, террорчулар колдонгон куралдар мурда жашуун жерде атайын сакталып турган. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тиземун жана суук деген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Ош округуна талапкерлердин саны 10-го жетти. Номер 7 Ош бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча Жогорку Кеңеш депутаттыгына талапкерлердин саны 10-го жетти. Бул тууралуу Азаттык аймактык шайлоо комиссиясынан билдиришти. Алар Авазбек Абдугапаров, Абдивали Балтабаев, Максатбек Маматкулов, Бекболот Арзибаев, Бекмурза Ергешев, Калтарбек Кыдыров, Юлия Лилиенталь, Эмил Караев, Нурлан Танабаев арыз берип каттоого алынган. Аймактык шайлоо комиссиясынын маалыматына учурда дагы 4 талапкер арыз берип жатканы айтылды. Талапкерлердин арыздарын кабыл алуу 28 март кечки саат 12-де аяктады.
талапкерлердин документтерин каттоо иштери 8 апрелге чейин болот. Ал эми үгүт иштери 8-27 апрелдин таңына чейин жүргүзүлөт. Буга чейин 13 мартта номер 7 Ош бир мандаттуу шайлоо округунан депутат Айбек Осмонов мандатын өз арызынын негизинде тапшырганы кабарланган. Ош округунан башка Кара Суу жана Баткен округуна да шайлоо белгиленген. Бош райком 22 февралда бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун агасы Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиевди өздөрү жазган арыздардын негизинде депутаттык мандатынан ажыраткан. Россиядагы мигранттарга соц тармактагы террордук азгырыктарга алданбоого эскертилди. Кыргызстандын эмгек министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгү мигранттарды социалдык тармактар аркылуу ишке тарткан алдамчыларга ишенбөөгө чакырды. Маалыматта адамдарды террордук актыларга азгыруу үчүн соц тармактарда үгүт иштерин жүрүп жатканын белгилеген. Популярдуу Telegram сыяктуу мессенжерлер аркылуу адамдарды өзгөчө жашы жетелек балдарды Россиянын аймагында террордук актыларга катышууга активдүү үгүттөгөн аракеттер жүрүп жатканын эскертебиз. Жалдоочулар таанышуу сайттар аркылуу да иштешет. Алар көбүнчө депрессияга же кандайдыр бир кыйынчылыкка кабылган адамдарды кайырмагына илүүгө аракет кылышат деп айтылат маалыматта. Өкүлчүлүк Россиянын аймагында жашаган же убактылуу жүргөн кыргызстандыктарды ар кандай чыгымдарда алдырбоого, социалдык тармактар аркылуу жумушка орношпоого, түрдүү акцияларга катышпоого, ошондой эле балдарды көзөмөлдөөгө чакырат. Министрлик террордук актыга катышкандар Россиянын мыйзамдары боюнча өмүр бою эркинен ажыратылаарын эскертти. Боксчу Санжар Сейдакматов Бакудагы мелдештик коло утту. Кыргызстандык боксчу Санжар Сейдакматов Баку шаарында өтүп жаткан Улуу жибек жолу эл аралык мелдешинде коло медаль утту. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен кабарлашты. 57 кг салмакта күч сынашкан Сейдакматов таймашты чейрек финалдан баштаган. Биринчи беттешинде ал тажикстандык Мухаммедали Хасановду нокаутка келтирип, жеңишке жеткен. Ал эми жарым финалда өзбекстандык Худой Назаров Фаизовке 2-3 эсепте жеңилип 3-чү орундун ээси болду. Белгилей кетсек, Бакуда 24 мартта башталган мелдеш 29 март күнү жыйынтыкталат. Аталган мелдешке 11 өлкөдөн келген Кыргызстан, Азербайжан, Өзбекстан, Орусия, Польша, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Иран, Италия, Пакистан жана Венгрия 120 спортчу катышууда. Кыргызстандын атынан турнирге 5 мушкер катышты. Эркектер арасында 13 салмак, ал эми кыз келиндер арасында 5 салмак боюнча беттештер өтүүдө.